что-то произошло. Қара машина тетіп бетон сүзіп алған ұқсайды. Ох, лоп кіріп кетті. Бишкекте айдоочу бетон тосмону сүзүп окуя болгон жерден көз жумду. Маалыматка ылайык кырсык бүгүн 7-март күнү саат 12:15 чамасында орун алып, 23 жаштагы Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа айдоочусу Валиханов көчөсү менен бара жатып, Лев Толстой көчөсү менен кесилишкен жерден тоскоолдуктуу бетон тосмону түзүп, окуя болгон жерден каза болгон. Түндө Кара Суу районундагы Ош Каратай автоунаа токтотуучу жайында 3 фура жүгү менен күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда кырсык тууралуу кабар саат 12:33 түшкөн. 2 бригада барып өрттү таңга жуук 5:10 толугу өчүргөн. Интернет колдонуучулар автоунaalар Кытайдан товар жүктөп келип, документтери даяр болгончо токтоп турганын жазып жатышат. Ал жерде өрт коопсуздугу сакталбагандыгын белгилешкен. Катарда круиздик лайнерде калган 134 кыргыз жараны Бишкекке өтүшат. Катарда круиздик лайнерде калып калган кыргызстандыктар Дохадан Сауд Аравия эмирлигине жолго чыкты. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы билдирди. Жалпы 134 жаран автобустар менен Эр-Риядка келип, ал жактан Бишкекке өтүшат. Дохадан чыккан жарандар Эр-Рияттан учак менен Кыргызстанга 8-март кечинде келери күтүлүүдө деп жазган ал. Жол чырактын тыюу салуучу белгисине карабай жол улаган айдоочу кармалды. Бишкекте жол эрежелерин удуна бузган айдоочу аныкталып, ага айып пул салынды. Бул туурасында 7-мартта кайгылуу кызматы кабарлады. Айта кетсек, социалдык тармактарда Hyundai Avanti үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол эрежелерин удуна бузуп бара жаткан видео тараган. Анда айдоочу 3-тилкеден чыгып кетип, ошондой эле жол чырактын тыюу салуучу кызыл белгисине карабай өтүп кеткендиги байкалган. Ал айдоочу аныкталып, профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ага карата тиешелүү укук бузуулар жөнүндө протоколдор түзүлдү. Сабыры түгөнгөндөрдү кезектеги сериясы. Жол талашып төөлөшкөндөрдүн 3-өө камалды. Окуя Бишкектеги Элебесов жана Баялинов көчөлөрүнүн кесилишинде кечээ болгон. Милиция фактыны каттап, кызуу кандууларды бөлүмчөгө жеткирген. Аларга Майдай бейбаштык беренеси менен иш козголуп, 3 киши убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Жекичан бери жакта калат. Бишкекте жол бербеген айдоочуну сабаган бала талкууга түштү. Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде жол талашып-мыштышка түшкөн учур коомчулукта талкууга түштү. Тактап айтканда, жаш жаран жол бербеген айдоочуну сабап жатканын көрүүгө болот. Сиздин оюңузда кимисинки туура? Сабап жаткан жаран жазага тартылышы керекпи? Жогорку кеңештин төрагасы Еревке барып, Россиялык номерлүү унаалар маселесин талкуулайт. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев билдирди. Анын айтымында Ички иштер министрлигинин айып королорунда 700дөй унаа турат. Марлен Маматалиев Россия тарапы менен сүйлөшүп, алардын өкүлдөрүн Кыргызстанга алып келүүгө аракет кылат. Максат унааларды Россиядагы каттоодон чыгаруу. Ошондо алардын ээлери бул жерде кайра каттатып, мыйзамдуу пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышат, деди парламентарий. Биз ошо жол кырсыгынан улам ошол состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламдын сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт.
5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар, биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.